Кичинекей акылман ирими, балажан окуу борбору. Мугалим Кенжеева Аида Алымбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 22 май. Күнгө жума. Азыр ордуңан туруп, ырды айт. Кичинекей акылманмын кошуп алып санаган. Биз акылман балдарбыз мыкты ишке жараган. Ата-апа сөз беремин, мен бактылуу боломун. Ата-апа сөз беремин, ийгиликтүү боломун. Ата-апа сөз беремин, ден соолуктуу боломун. Ата-апа сөз беремин, супер адам боломун. Айттыңбы? Азаматсың. Айтчы менин кичинекей акылманым, сен ийгиликтүү адам болосуңбу? Ийгиликтүү адам болуш үчүн сен азыртадан ийгиликтүү бала болуп көнө башташың керек. Азыр сен ийгиликтүү баласыңбы? Адамдын эң биринчи ийгилиги бул ден соолук балдар. Сен ийгиликтүү болуш үчүн ден соолугуңду жакшы карашың керек. Машыгууларды жазашың керек, көнүгүүлөрдү жазашың керек, көп кыймыл жасашың керек. Отура бербеш керек, жата бербеш керек. Көп кыймылдаш керек балдар. Анан балдар, ден соолук болуш үчүн туура тамактаныш керек. Газдалган суусундуктарды, таттууларды, тез татымдарды колдонбош керек. Чипсы, кола ичпеш керек, Андан көрө жаңы жер жемиштерди, жашылчаларды жеш керек. Туура тамактаныш керек болот. Туура эмес тамактанганда ден соолукка абдан зыян болот. Анан дагы ийгиликтүү болуш үчүн балдар көп нерсени билиш керек. Көп нерсени билсең, көп нерсеге көзүң жетип калат. Бир ишти жасаганга оңой жасайсың. Ошон үчүн балдар, бүгүндөн баштап өзүңдүн дүйнө таанымыңды өстүрүп, китепти көп окуп, көп нерсени үйрөн. Өзүңө эмне жакса, ошол иш менен алек бол. Сүрөт тарткың келсе, сүрөт тарт. Ырдагың келсе, ырда. Кайсы иш өзүңө жакса, ошол иш менен алек болушуң керек. Өзүңө жаккан ишти кылганда гана ал иштен сен жакшы жыйынтык аласың. Ошон үчүн бүгүндөн баштап сага эмне жагат, ошол суроонун үстүндө ойлонушуң керек. Ийгиликтүү адам болуунун дагы бир себеби туура, жакшы гана нерсени ойлонуу. Сен жакшы гана нерселерди ойлойсуңбу? Жакшы нерселерди кыялдануу. Жаман нерсени эч качан оюңа келтирбешиң керек. Жалгыз гана жакшы нерселерди элестетишиң керек, кыялданышың керек. Ананда балдар, сөзсүз түрдө аракетчил болуу керек. Аракет кылсаң береке деген кыргызда жакшы макал бар. Сен ал макалды жаттап ал, макулбу? Балдар, ийгиликтүү адамдар башкаларга, эли журтуна, мамлекеттин өнүгүүсүнө жардам берип, сөзсүз түрдө өз салымын кошушу керек. Сен ийгиликтүү адам болосуң да, демек, сен өзүңдүн жакындарыңа, эң биринчи кезекте өзүңдүн жакындарыңа, ата-энеңе, бир туугандарыңа, өзүң жашаган шаардын адамдарына, өзүң жашаган мамлекеттин адамдарына кандай салымын кошо аласың? Сен ошону ойлонуп көрчү. Эмне кылып өзүңдүн салымыңды кошосуң? Деги эле адамзаттын жашоосун жеңилдетүү үчүн кантип салым кошосуң жана ал үчүн сен эмне кыласың? Ойлонуп көр, жакшылап. Жакшылап ойлонуп, өзүң ошол жообун мага видео аркылуу жөнөт. Балдар,
бүгүнкү сабак жөнүндө көбүрөөк ойлонгула. Кандай ийгиликтүү адам болоруңарды элестеткиле. Анан бүгүндөн баштап аракет кыла баштагыла. Макулсуңарбы? Силер чоңойгондо ийгиликтүү адам болуш үчүн бүгүн силер ийгиликтүү бала болушуңар керек. Анан силер көнүп каласыңар. Ийгиликтүү бала болгондон кийин чоңойгондо сөзсүз түрдө ийгиликтүү адам болосуңар. Аракет кылып жүрсөңөр. Саламатта калгыла балдар.